Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Урматтуу Чубак ажы алымыбыздын дарегине жаман сөз айткан, түркөйлөргө көңүл буруп, тизгинин тартып койбой, кутурган иттей болуп эле көрүнгөн жерде ырылдап, ызы-чуу салууну кесип кыла алышты го. Чубак ажыкебиздин деңгээли кандай жогору болгонун дүйнө мусулмандары жакшы билип, сыйлайт, урматтайт дагы. Анан биздин кээ бир кишилер неге мындай акмак болуп жатышат? Өткүрбек Рахманов. Урматтуу мекендештерим, тагдырдын оорусунан сиздерге кайрылууга аргасызбыз. Жок дегенде бөлүшүп, лайк басып коюңуздар. Уулубуз Нурисов Мухаммед Мирланович тубаса эки кулагы укпай төрөлгөн. Угуу мүмкүнчүлүгүн тартуулаш үчүн кохлеарный имплант операциясын койдурууга $15,000 каражат керек болууда. Биз үчүн бул аябай чоң сумма болууда. 2017 жылда кызыбыз ушул диагноз менен төрөлүп, кызыбызга да кохлеарный имплант операциясы ийгиликтүү болгон. Кайдыгер карабаган мекендештерибизден жардам сурайбыз. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Уулубуздун сырткы чөйрөнүн добушун угушуна себепкер болуңуздарчы суранам. Алдын ала ыраазычылык Рыскулова Жылдыз Мимоналиевна, Элсом 0705 72 57 10. Садыр Жапаров басымды көпчүлүк эл колдоп, шайланган элдик президент. Мындай пикирин блогер Акбалык Жумалиева билдирди. Садыр Жапаров басымды көпчүлүк эл колдоп, шайланган элдик президент. Кааласаңар да, каалабасаңар да бул нерсени моюнга алыбыз керек. Ниети түз экенин, өлкөнү алдыга жылдырууга болгон күч аракетин жумшап жатканын көрүп турабыз. Эми эл журт биз да колдоп турбайлыбы? Колубуздан эч нерсе келбегендер жок дегенде жолдо болбой туралы. Эркектер аялдардан өтүп болбогон ушактарды чыгарып, соцсеттерде ушак жайып отурганыңар силерге авир алып келбейт. Ушакты токтотуп, чек ара коргогула деп белгилеген Жумалиева. Аспековдун иниси: агамдын бир тал чачы түшсө, башыңар менен жооп бересиңер. Январдан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган активист Мелис Аспековду Бишкектеги 1-Май райондук соту номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу чечим чыгарды. Атайын кызмат 14 майда активист Мелис Аспековго жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен 2 кылмыш ишин козгоп, тергөөчү номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу сотко өтүнүч келтирген. Тергөөнүн маалыматына караганда, Мелис Аспеков 2016 жылы бир жарандан батир алып акчасын бербей койгон. Аспековдун бир тууган иниси Азамат Аспек уулу видео кайрылуу жасады. Анда ал номер 1 тергөө абагы кандай экенин айтып, эгер агасынын бир тал чачы түшсө, азыркы бийлик жооп бере турганын айтты. Кээ бирлер Кудайдан да коркпой ушак таратып калышты. Мындай пикирин журналист Семетей Талас уулу өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Кээ бирлер Кудайдан да коркпой ушак таратып калышты. Алла Тааланын астында эң оор күнөө, эң оор айыптоонун бири бирөөнүн аялын же күйөөсүн кылганын көрбөй туруп, тигил бул деп айыпташ ушак таратуу. Акыретте жазасы өтө катуу болот. Ушунча катуу болот, бул дүйнөгө жаралганыңа тозокто жатып өкүнөсүң. Бул боюнча Куранда да айтылган. Кудай Тааладан корк автор. Садырды жаман көрсөң өзү менен салгылаш деп белгилеген Семетей Талас уулу. Социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан Кызыл Калпакчан аталып калган активист Улан Үсөйүндүн унаасынын дөңгөлөктөрүнүн бурамаларын белгисиз адамдар бошотуп кетишкен. Бул тууралуу Үсөйүн төмөндөгүдөй билдирүү жазган. 2 күн мурун болгон кызыктуу жана күмөн санатып турган окуя болду. Унаамдын алдыңкы бир дөңгөлөгүнүн 2 буроосун чечип, үчөөсүн бошотуп, анан тышкары 2 дөңгөлөктүн буролорунун баарын бошотуп кетишиптир. Өзүнөн өзү эч качан андай болушу мүмкүн эмес эле. Андан 2 күн мурун стодон текшертип, токтогулга чейин барып келгем. Эми айдагандар билесиңер, чоң жолго чыгып ылдамдыкта бара жаткандагы бир дөңгөлөк ыргызса, бош турган 2 дөңгөлөк менен эмне болмокмун? Кудай чоң сактады. Кудай жалгап, ордубуздан жыларыбыз менен буроосун чечип кетишкен дөңгөлөк жарылып калып билип калдык. Болбосо балким бул посту жазбай да калат билем. Эми эмне дешти, эмне деп ойлошту да билбей калдым. Баарыбызга аманчылык, сак жүрөлү, жараткан күтүүсүз жана даярдалган кырсыктан сактасын деп жазган активист. Комчулук Айгүл Жапарова тууралуу ушак чыгаргандарга чара көрүүнү УКМКдан талап кылууда. Биринчиден, Садыр Жапаровго Сингапурда болгон өлкө мураска калган жок. Экинчиден, 30 жылдан бери 5 президенттин түүнө жеткен өлбөс өчпөс кландардын тамырлашкан мафиясы дагы буту колун буганга аракет кылып жатышат. Үчүнчүдөн, каякта бир жасалма WhatsApp'тагы перепискаларды, Казакстанда кармалып каттууга алынып жаткан акчаларды арамзалык менен чыгарып, алардын баарын Садыр Жапаровго жана үй бүлөсүнө жалаа катары колдонуп жатышканы жүрөктү
айлантат экен. УКМК ошол жалааны токуп чыккандарды да кармап, темир тордун жытын жыттатып койсо жакшы болмок. Азыр президентке жана анын үй-бүлөсүнө оо жок асылгандардын убактысы эмес. УКМК чара көрүңүздөр. Душманыбыз колтугубузда канын бүркүп турганда өлкөнүн символу болгон президентибиздин жубайын, балдарын кошуп каралап таап алып отурган туура эмес. Кыйынсыңарбы? Машаяксыңарбы? Көрсөт программаңды, көрсөт өлкөнү саздан чыгарган укмуш идеяларыңды. Бир казанда башы кайнабаган карт шакалдар менен кооз сүйлөгөн жаш шакалдары, токол шакалдары тажаттыңар деп жазды журналист Асейин Саралаев соц тармактагы баракчасына. Атамбаев жакында эркиндикке чыгат окшойт. Мындай пикирин журналист Асланбек Сартбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Түшкө нелер гана кирбейт, бирок меники чынчыкчу эле. Алмазбек Атамбаев түрмөдөн чыгып, Туйгуналы Абдырайымов үчөөбүз бир жасалгалуу квартирада чай ичип отурабыз. Бир кыз бизди тейлеп жатат, аңгача туй байке. Тигини байкабайсыңбы деп көз кылсат. Ошол маалда ойгонуп кеттим. Бой салган пери көздөн учту да. Сыяк Атамбаев жакында эркиндикке чыгат окшойт деген Сартбаев. Белорус активисти абакта каза болду. Наразычылык акциясына катышкан үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган активист Витольд Ашурок-Шклов шаарындагы колонияда көз жумду. Ал саясий туткун деп таанылган. Анын өлүмү тууралуу Беларустун көз карандысыз маалымат каражаттары жана анын тарапташтары кабарлады. Биздин Нива басылмасынын маалыматына ылайык абактагы Ашуроктун жүрөгү токтоп калган. 50 жаштагы Витольд Ашурок былтыр август айында президенттик шайлоодон кийин наразычылык акциясына катышкан үчүн соттолгон. Ал колониядагы саясий туткундардын кийимине сары белги тигилгенин жазган. Ашурок Лида шаарына жакын Березовка айылында жашаган. Ага былтыр 9 августта Лидадагы демонстрацияга катышканы үчүн кармалганда коомдук тартипти бузган жана полиция кызматкерлерине зомбулук көрсөткөн деген айып менен кылмыш иши козголгон. Ашурок Белорустун жарандык активисти катары таанылган жана парламентке депутат болууну көздөгөн. Талапкерлер аны Лида аймагынын жергиликтүү жамаатынын лидери деп аташкан. Былтыр жай жана күз айларында Белорустун президенти Александр Лукашенконун режимине каршы массалык наразычылык акциясына 100 миңдеген адамдар катышкан. 10 миңдеген адамдар камакка алынган, көпчүлүгү токмоктолгону жана кыйноого кабылганы айтылган. Жүздөгөн адамдарга кылмыш иши козголуп, көпчүлүгү колонияга жөнөтүлгөн. Айрымдары тергөө абагында отурат. Башка мамлекеттин президенттери менен болгон Садыр Жапаровдун видеоконференциясынан кийин Сыймык Жапкеев өз пикирин жазыпларга токтолду. Аягына чейин уктум, Садыр Нуркожоевич жакшы сөз кылыптыр, жакшы да сүйлөдү. Достор, убакыт береличи, критиканы токтото туралы чабал өтө оор. Пандемия, кризис, кумтөр, баттен, коррупция. Критиканы жок дегенде күзгө чейин негатив кылбай, жайында жаратылыш тоодо, көлдө, токойдо эс алсак, бирок жаратылышка аярма биле жасасак. Политиканы жай мезгилинде токтотууга чакырам. Саясаттан чарчабай койдук деп кошумчалаган Жапкеев. Аспековдор өтө эле чектен чыгып баратышат. Бул чектен чыккандык. Аспековдор өтө эле чектен чыгып баратышат. Президентке асылган аз келген свейм 1-айымды каралоого өтүштү. Тиешелүү органдар каякта карап отурушат. Шантаж, алдоо жолдору менен өөнөгөн акчалар үчүн жоопкерчиликтен ушундай жолдор менен кутулууну көздөп жатышабы деп жазды журналист Мирлан Дүйшөнбаев соц тармактагы билдирүүгө пикир калтырып. Эске салсак, президенттин жубайы Айгүл Жапарова тууралуу соц тармактагы ар кандай калп маалыматтар тарап жатат. Ага коомчулук терс пикирин билдиришүүдө. Бул Садыр Жапаровдун учурдагы болуп жаткан аракеттерине коррупцияга каршы күрөш, кумтөр, алтын кенин доого жыгы сыяктуу чуулган иштерди баштаганына карата каршы тараптын жасаганы деп кабыл алып жатышат. Социалдык тармактарда Спутник Кыргызстан агенттигинин маалыматына таянып, Бишкек шаарына 24-майдан тарта өзгөчө кырдаал режими кирет деген маалымат тарап жатат. Спутник Кыргызстан агенттиги болсо аталган маалымат чындыкка дал келбегенин жазууда. Маалыматка караганда 2020-жылы 24-майда Бишкек шаарына өзгөчө кырдаал киргизилгени боюнча эски маалымат көрсөтүлүп, бирок кабар чыкканы датаны эмнегедир 2021-жыл деп оңдоп коюшкан. Run Silk Road эл аралык марафонунун логотипинде Кыргызстандын картасы бурмаланганы боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун айыптоосунан кийин алмаштырылмай болду. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга уюштуруучулар билдирди. Эл өкүлү Кыргызстандагы эл аралык марафон дирекциясынын Coca-Cola компаниясынын Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүн Run Silk Road сайтын жана логотипин иштеп чыккандарды жоопко тартууну талап кылган. Түшкөн сунуштарды жана эскертүүлөрдү көңүлгө алуу менен биздин уюмдун логотиби өзгөрүлөт. Эл аралык марафон дирекциясы
учурда бул маселе боюнча иштеп жатат. Бирок биздин команда 10 жылдан бери марафон өткөрүү боюнча алектенип, өлкөлөрдү жана элди бириктирүү үчүн жакшы ниет койгонун белгилейбиз, тескери оюбуз болгон эмес деп билдиришкен алар. Пирматов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы. Ал жогоруда аталган тараптар улуттук кызыкчылыкка каршы келген жалган маалыматтарды билсе да атайын логотипти иштеп чыгып колдонуп келишкенин айтууда. Кыргызстанда жайгашкан анклавдарды өлкө аймагынан сырткары анклав болбогондой көрсөтүшкөн. Бул жаңылыштык же байкоостан кеткен катачылыкка окшобойт, тескерисинче диверсиялык, саботаждык мүнөзгө ээ деп сыпатталган депутат. Шанхай кызматташтык уюмунун Ранзе Silk Road эл аралык марафону үстүбүздө жылдын 15-майында Ысык көлдө өткөн. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.